Пайгамбардын сүйүнчү хадистеринен айта турган болсом, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал жаннату муштаққатун иля арбаати нафар." Жаннат 4 түрдүү адамга ашык дейт. Жаннат бейиш 4 түрдүү адамды сагынат экен. О Раббим, мына ошол төлөстөгү Мераж деген пендең өлсө, ошого мен ашыкмын, ошону сагындым. Качан келет ошол Мераж устаз мага дейт экен. Жаннат 4 түрдүү адамга ашык экен. 4 түрдүү адамдын катарында барсызбы, жоксузбу караңыз. Ар кимиңиз өзүңүзгө өзүңүз караңыз. 4 түрдүү адамдын биринчиси талил Кур'ан. Биринчиси Кур'ан окуган адамдарга жаннат ашык экен. Экинчиси ва хафизул лисан. Тилин сактагандар. Сөгүнбөгөн, жалган сүйлөбөгөн, алдабаган, гыйбат кылбаган, бирөөгө кыйкырбаган, орой мамиле жасабаган, баласына, аялына, келинине сылык болгон. Тилин жаман сөздөн сактагандар. Арабызда биринчиси жок болушу мүмкүн, Кур'ан окуй албашыбыз мүмкүн. Бирок тилди сакташ бардыгыбыздын колубуздан келет. Эгер тилибизди сактай турган болсок, бейиш сүйгөн, бейиш сагынган, бейиш ашык болгон адамдардын катарына кирет экенбиз. Ва мут'имул жи'ан. Үчүнчүсү ачкаларга тамак бергендер. Кедей кембагалдарды тойгозгондорду бейиш сагынат экен. Төртүнчүсү бардыгыңар киресиңер алхамдулилла вассаимина фи шахри рамадан. Рамазан айларында, Рамазан кечелеринде орозо кармаган пенделерди бейиш сагынат экен. Бүгүн кээде абитте чаңкаганда башкада орозомун деп суу ичпей, орозомун деп нан жебестен көлөкөлөп башка кылып кечке чейин чыдайын, орозоем бир жылда бир келеткен тутуп коеюн деп орозо кармап аткан болсоңуз, билип коюңуз, бейиш ашык болгон, бейиш сагынган пенделерден экенсиздер. Аллах таала иншалла эртең кыяматта мына ошол бейиште дагы жөнөкөй бейиште эмес, балким Фирдауста пайгамбар менен кошно болгонду бардыгыңыздарга насип кылсын. Бүгүн моожеде силердин мештиңерде кандай чогулган болсок, иншалла эртең кыяматта пайгамбар менен бирге бейиш бакчаларында чогуу болгонду Аллах таала насип кылсын. Эгер бүгүн ман сама иманан ва ихтисабан, ким ыйман менен Аллахтын фарзы деп кээ бирөөлөр орозо кармаганда келининен уялып кармайт, кудасынан уялып кармайт, көчөдөгү жаштардан уялып кармайт, ифтарга эми орозо тутпай кантип барам дейт. Антип эмес, балким иманан ва ихтисабан, Аллахтын фарз экендигине ыйман келтирип, бул менин милдетим, мусулманчылык, кулчулук милдетим деп кармап туруп, соогун Кудайдан үмүт кыла турган болсоңуз, гуфира лаху ма тaqaddama min zanbi, ал адамдын бүтүндөй күнөөлөрү кечирилет дейт. Урматтуу жамаат, Рамазан кечелери өзгөчө дуалар кабыл боло турган кечелер. Аллах таала шахру рамадан аллази унзила фихил Кур'ан худан линнас ва байинатин минал худа вал фуркан. Рамазан кечелери бул Кур'ан түшкөн кечелер. Алла адамдарды хидаятка баштаган, туура жолго жетелеген деп, Рамазан жөнүндө сүйлөп барып туруп, кимде ким Рамазанга жете турган болсо орозо кармасын, оорулуу болсо башка болсо оозун астын деп туруп, акырында Аллах таала Рамазан жөнүндө сүйлөп барып туруп, ва иза саалака ибади анни фа инни қариб. Эгер сенден Мухаммад пенделерим мен жөнүндө сурай турган болсо, Аллах таала айтат: "О Мухаммад, пенделерим мен жөнүндө сурай турган болсо, Аллах бизге жакынбы? Аллах биздин дуаларыбызга жооп береби?" деп. Эгер ушул суроода сурайын деп аткан болсоңор, Аллах таала кереметтүү Кур'анда жообун берет. "Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб." Пенделерим мен жөнүндө сураса, мен аларга аябай жакынмын дейт. Мен аларга аябай жакынмын. Уҗибу даъвата даъиза даъан. Эгер алар менен сурай турган болсо, дуаларына жооп берем. Фалиястаджибули ва лиюъмину би. Андыктан мага ыйман келтирип, менден сурагыла. Мен силерге аябай жакынмын дейт. Аллах таала пенделерин аябай жакшы көрүп, сүйүп, кечирүүнү каалайт экен. Аллах таала эгер пенде бир карыш жакындаса, бир чыканак жакындаймын дейт. Эгер пендем бир чыканак мен тарапка көздөй, кой эми быйыл орозо кармайын, кой эми намазымды калтырбайын, ансыз да 60 жылымды пропускать еттим, 50 жылымды өткөрдүм, эми орозо кармайын, эми намаз окуйын деп мечит жолуна түшө турган болсо, Аллах таала ал пенделерим бир карыш жакындаса, бир чыканак жакындайм, бир чыканак жакындаса, бир кулач, эгер пендем мен тарапты көздөй баса турган болсо, мен ал пендемди көздөй чуркаймын дейт. Аллахтын чуркаймын дегени бул рахматы, мээрими, кечирими менен тосуп алам деген сөз. Мына ошондуктан өзгөчө дуалар кабыл боло турган кечелер. Мына ушул кечелерде эгер дуа кыла турган болсок, дуа кылып аткан учурубузда якулу инда дуаи я абди. Биз дуа кылган учурда Аллах таала айтат экен: "О менин пендем, азыр катмы Кур'ан бүтүп дуа кылабыз." Биз дуа кылганда Аллах таала ар бирибизге кайрылып ушундай дейт экен: "О пендем, минка дуа ва миннал ижаба." Сенден дуа, сенден сураш, бизден бериш.
Wa minka sual wa minnan nawal. Senden tilek, bizden orundatu. Wa minkal istighfar wa minnal gufran. Senden keçirim surau, bizden millet keçiriu deydi eken. Daim alakan jayganыбыз Allah Taala Ramazan keçelerinde o pendem sen suragın men beriş menin milletim deytken. Sen keçirim talap kıl, keçiriş menin talabım. Mildetim. Sen tilegen nerseni men orundatam deytken. Azır hatmı Kur'an'dan keyin dua kılabız. Özgöçö Ramazan keçelerinde sağırlıkka turganda oğuz japkanга чейин tahajjud вакыттарында туруп атабыз. 2 рекат намаз окуп, жүрөгүңүздө кандай максат, дардыңыз, тилегиңиз бар боло турган болсо, бирөөлөрдүн баласы оорукчан, бирөөлөрдүн кемпири оорукчан, кээ бирөөлөр мамлекетке бир неме сурайт, кээ бирөөлөр өзүнө сурайт. Кандай жүрөгүңүздө дуа тилек максаттарыңыз, неберелерге башка да өзгөчө биз Кыргызстан элинин дээрлик ар бир үйдөн Четте, башкада, Кореяда, Кытайда, Россияда иштеп жүргөн мекендештерибиз бар. Мына ошол балдарыңыздын ырыскысын, өмүрүн, амандыгын сурай турган болсоңуз, мына ушул кечелер хуп сурай турган, хуп кабыл боло турган кечелер экен. Эгер сурай турган болсоңуз, о пендем сура, мен жооп берейин. Сенден тилек, менден кабыл кылуу, сенден кечирим сурау, менден кечирим деп Аллах Таала мына ушинтип кайрылат экен. Мына ошондуктан дагы урматтуу жамаат, Рамазандын кадырын баркын билели. Ramazandın kadırın barkın bileli.